Menden birinchi ruxsat so'rab. Nerede? Sizge kanчанчы кабинеттен Халыктын саламаттыгы үчүн жерлерде атайын үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору иштейт. Алар аймагына жараша катталган тургундарга ар кандай медициналык жардам көрсөтүшөт. Эртең мененки саат 8ден кечки 5ке чейин бейтаптарды кабыл алат. Бул жолу биз Оштогу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун бирине жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Мээрим Ош шаардык номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 7-филиалына кайрылган. Каттоосу боюнча барган кош бойлуу келин акысыз анализ тапшырам деп ойлогон. Бирок мамлекеттик ооруканада дарыгер Банецкийдин лабораториясынын кагазына көрсөтмө жазып берген. Учетум боюнча номер 7 поликлиникага коюлган. Учетум анан ал жакка врачка кайрылганымда мага эми анализ тапшырасың деген Банецкийдин кагазына жазып берди да, анализ тапшыр деп. Анан мен медсестрага кайрылдым. Медсестра менден анализ алды. 3 анализ үчүн менден 1050 сом акча алды да. Эң эле кызыгы ушул кан алган эле медсестра алды. Ал жерде эч кандай чек кассага төлөп чек алган жокмун да. Анан кийин 3 күндөн кийин келип, ушул анализиңиздин результатын алып кетесиз деди. 3 күндөн кийин барганымда ал жерде Банецкийдин кагазында результат, анан Банецкийдин печати турат да. Анан кийин мен негизи номер 7 поликлиника бул мамлекеттик, мен мамлекеттик эмеге учетко турганмын да. 7-филиалга киргенде эле оң тарапта ийне саюу бөлүмү бар. Иш күнү саат 8де башталганына карабай, элдер 7де эле келип кезекке тура башташат. Анткени мында жалгыз кызматкер иштегендиктен кеч келгендер кеминде 1 сааттап күткөнгө туура келет. Экөө иштечи эле, эми бирөө болуп калыптыр го башта. Башта экөө эле, бири жазат эле, бири саят эле да. Анан көпчүлүк болгондо венадан кан алганда экөө иштей берчү эле. Азыр бирөө эле экен, эми очередь болбосо успеть этип калабыз да. Адамдардын аз көйүнө карайсың да, эгер кеч келип калган болсоң көпкө күтөсүң 1 саат, 1,5 саат. Кезек күтүп тургандардын арасында жекеменчик Банецкийдин лабораториясына көрсөтмө жазылган кагазын кармаган кош бойлуу келин да бар экен. Көрсөтмөнү ушул оорукана жазып бергенин айтып, бирок камерага ачык сүйлөп берүүдөн баш тартты. Sizge kanчанчы кабинеттен алдыңыз? Не кыласыңар? Бейтаптарда бул филиалда буга чейин эле мындай көрүнүш болуп келгенин ырасташты. Биз ооруганда бизди дайыма Банецкийге тапшырабыз, АКФага тапшырабыз. Ал деген 1800 көп акча болот. Анан дайым ушул жерден жөнөтүшөт. Мисалы мен анализдерим эле бар, азыр ошол жака тапшырган, көп жок тапшырган. Бизде бекер болгон мындай деген. Калгандарын көрсөк болобу? Жоқ, ал жылдар өтүп кеткен. Азыр бар да, мына толо эле ошо Банецкийлердин анализдери бар. Ушул жерден эле жазып берет, Ушул жерден эле жазышат ооба. Ийне саюу бөлүмүндө 1 жылдан бери жалгыз медайым иштейт. Өзү анализди да алат, кайра кагаз иштерин да өзү толтурат. Кезек күтүүлөрдүн көптүгү да мына ушунда болсо керек. Бир жагынан кызматкер жумушка 10 мүнөт кечигип келди. Жумуш убактыңыз канчада башталат? 8де. Сиз 8де 10 мүнөт өткөндө келдиңиз. Мен азырчы неме бизде да неме бар десеңер, кызыма немеге чакырып калган экен. Мектепкечи, анан неме бара албайм деп кичине немеден алдым эле, чуть-чуть кеч калып калам депчи. Анан булар кичине успокоить этип койдук эле, азыр келип калам депчи. Шеригим Россияга кетип калды. Пока бирөө келе элек да азырчы. Бирөө келсе дагы алабыз да. Эми азыр иштеп. Толтуруп берип туруш керек эле, ошондо адамдар да кандай тез-тез. Мен өзүм тез-тез тилем. Эч неме жери просто азыр силер кирип атасыңар, өзүм же тирабля баягындай кылып атам. Мен өзүм жетишип атам. Эч кандай бизде проблем болбой атат. Элдерге жакшы эле неме кылып атабыз. Аябай адам көп болуп кетсе, мен сразу главврачтарга айтам, администратурага, алар киргизишет, жардамдашышат. Бизде андай эч кандай проблема немелер болбойт.
Бул ооруканада жалпы 96 кызматкер иштейт. Алардын 31-и дарыгер. Бир бөлмөдө түшкө чейин бир, түштөн кийин экинчи дарыгер бейтаптарды кабыл алат. Дарыгерлердин графиги ар бир ишке илинип, кабыл алуу сааттары жазылган. Бирок алардын айрымдарын иш ордунан таба албайсың. Арыз билдирүүлөр келип түшкөн. Биз дарыгерлерди түштөн кийин, көбүнчө 3төн кийин таба албай калабыз деген арыздаттануулар келип түшкөн. Анын натыйжасында биз келип текшерип көрүүнү чечкенбиз. Бирок азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде үй бүлөлүк дарыгер Амаджанова Гулиба, үй бүлөлүк медайым Одонова Замира саат 5ке чейин иштеши керек экен эле, бирок азыр эшиги кулпуланып турат. Биз азыр келген кезде бул жерде 2 гана бөлмө ачык, калган 5-6 бөлмөнүн эшиги кулптанып, кезек күткөндөр толтура. Жок, бардыгыбыз эле иштейбиз. Бул жерде 16 семейный врач бар, бардыгы эле иштейт. Азыр менин приемум саат 2ден башталды, бирок буга чейин деле приемдобуз. Может, алар баягы жерлерде семейный врач болуп иштегендигине байланыштуу барып, үйлөрүнөн кабар алып, же ушундай чакыруу вызов деп коебуз, ушунага кетсе керек да. Врач менен сүйлөшөйүн дедим эле. Врачыңыз мана? Доктор? Саламатсызбы? Кызмат ордунузда формасы жок эле иштейсизби? Жок, азыр колумду самындап жууп чачырайт деп чыктым да. Кандай кызмат көрсөтүүңүздөр? Сиз канчадан канчага чейин иштейсиз? Күнүгө канча саат иштейсиз? Саат 9дан 3кө чейин бир ставка. Негизи кезек күтүүлөр көп болбойбу сизге? Азыр жок, биздики октябрда башталат. Мен ишке киргенден бери ошондой диабеттен кийин кабыл алам, ошого пациенттер деле көнүп калган. Ошонан ага кабинет деле жетишсиз, ошого байланыштуу эртең мен кардиолог саат 2ге чейин отурат, 2ден кийин мен өзү 05 ставка эле бөлүнгөн эндокринологияга бул жакачы. Ошол себептен 3 эле саат отурабыз. Ошо. Врачтар кантип тапсак болот? Саат 5ке чейин отурушу керек экен да. Жаңылай. Жаңылай жабы. Ден соолугуна байланыштуу больницага кетти эле. Кайсыл жака өзүңүздөрдө каралса болбойбу? Жок, диализ кылат да. Ошого байланыштуу. Азыр эле чыгып кеткен. Негизи саат 5ке чейин дейт го, 5ке чейин азыр саат 2ден 40 өттү да. 5ке чейин ким карайт анын ордуна? Иммунолог мисалы азыр бир бейтап берип калышы мүмкүн да, туурабы? Немеден Малабаевден сурап көрбөйсүздарбы? Жогорудагы. Ошолордон сурап көрүңүз. Врачтар семинарда? Семинарга келип туруп, ордуларына башка бирөөнү дайындап атырган. Кандай, кимди дайындаш керек? Жок, эми мисалы көп эле кезек күткөндөр болуп атпайбы же? Кезек ушунда болду. Мен Гүлзина Абдулхамидовна. Клинический руководитель. Биз биринчи филиалга карайбыз, билесиңер. ЦЦМге карайбыз, ЦЦМ Абдурахмановичтин приказы менен врачтар 6-7 врач семинарда. Семейный врачтар кеткен, семейный врачтардын ордуна башкалар көрөт. Кимдер карап атат мисалы? Бар врачтар карап атат. Ошо айтып атам, семинарга кетишкен да. Түштөн кийин мындагы иш бир топко солгундайт. Чөкөтөн кеттиби ошондо? Отчет бергени кетти? Негизи мына эми поликлиника үчүн бирөө жооп бериш керек го. Экөө жокпу ошондо азыр, 5-чи кабинеттен сурайбызбы? Чоң рахмат. Азыр бул жерден биз главный врачты дагы, улук медайымды дагы таба албадык. Бизди 5-чи кабинетке жиберди. 5-чи кабинетте бизге жооп бере турган адам бар дейт. Ошол жака барып көрөлү анда. Жеке сиз эле жооп берет экенсиз да, Бул кабинет сизге берет экен. Азыр улук врачтагы главврачыбыздар да жок экен да. Главврачтар семинарда. Айттым го жана. Улук врачыбыздар дагы бар. Списокто фамилиясы бар, если хотите. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу түрдүү ооруларды караган дарыгерлердин курамынан түзүлөт. Аларга педиатрлар, акушер, гинекологдордон тартып, медайымдар жана алгачкы жардам көрсөтүү кызматтары үй бүлөгө медициналык жардам көрсөтүшөт. Негизги максаты калктын ден соолугун сактоо жана чыңдоо, ооруну алдын алуу. Жарандар жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна акысыз катталып, сапаттуу медициналык жардам ала алат. Жарандардын жашын жана жыныстык курамын эске алуу менен бир үй бүлөлүк дарыгерге 1000ден 2500гө чейинки калкка кызмат көрсөтүү каралган.
үй бүлөлүк дарыгерлер борбору медициналык мекемеден сырткары үйүнө барып да жардам көрсөтүүгө милдеттүү. Алар тыюу салынбаган акы төлөнүүчү медициналык жана башка кызматтарды көрсөтүүгө, жолугушууларга, илимий жана практикалык конференцияларга катышууга укуктуу. Бирок дарыгер окутууларга кеткенде анын иши тоскоолдуксуз уланышы шарт. Мындан сырткары акысыз жана акы төлөнүүчү кызматтар бар. Акча каражат бир гана кассага төлөнүп, сөзсүз түрдө чек берилүүсү шарт. Номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 7-филиалына барган кезибизде ал жердеги 8 дарыгер атайын семинарга кеткенин айтышты. Биз башка дарыгердин өзүнө жолугуп маалымат алуу үчүн семинар болуп аткан жерге келдик. 7 филиалдансыз ба? Сизде азыр бул жакта эң чоңуңуздар ким маалымат берет, бизге маалымат алайлы дедилер. Мен семейный врачмын. Маалымат бере алмайм. Окууга келдим, силерге маалымат берген жокмун. Биз 7 поликлиниканын башкы дарыгерин бул семинардан таба албадык. Биз байланыш телефонун алдык. Азыр байланышып каякта экенин бирге сурап көрөйлү. ТМЖ телеканалынан байланышып атам. Аты жөнүм Зиягүл Болот кызы. Биз бүгүн 7 поликлиникага барган кезибизде сизди семинарда дедиле да, бирок биз семинарга келип сизди таба албай атабыз. Сиз менен жолуксак болобу? Мен азыр келдим да. Кайсыл жака келдиңиз? Ишке, жумушка келдим да. Жумуш ордуңузга бардыңызбы? Кандай? Жумуш ордуңузга бардыңызбы? Ооба, келдим. Жумуш ордуңузда эле болосузбу анда? Ооба. Анда биз сиздин жумуш ордуңузга барып сизден бир маалымат алайлы дедик эле. Ошол жакта болуп турасыз да, биз жөнөп атабыз. Кандай маалымат? Сизге барганда көрсөтөбүз, түшүндүрөбүз ишиңизге барганда. Хорошо. Ооруканада болуп жаткан иштер жөнүндө сураганыбызда жетекчи маалымат бербей турганын айтып, бизди номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан уруксат алышыбызды айтты. Сиз кимден уруксат сурадыңыз? Бул жака кирип камерага тартсам болобу деп. Менден уруксат. Кой тургузчу, кимден эмне үчүн уруксат сураш керек? Бул мамлекеттики. Ооба, мамлекеттики. Бизге элге кандай кызмат көрсөткөнүңөрдү көрсөтүп беришибиз керек да. Мен бул жерде главврач болгону менен менден выше стоящий инстанциялар бар. Ошолордон жол неме кылсыңар, сурашыңар керек. Бизге кайрылуулар түшүп атат. Сиз ошону бизге түшүндүрүп. Эмне тартып атасың, Жок, сиз мага жооп бериңиз. Канча сотруднигиңиз бар жалпы? Мен силерге мындай бардык сурооңорго жооп берем дедим. Эмнеге камерага мен без моего спроса өзүңөрчө эле неме кылып атасың? Каяка жооп бересиз, эмне бизден? Силерге жооп берем да. Ачык эле болуп атпайбы? Ачык айтып эле айтып. Ооба, ачык эле айтып атам мен. 7 филиалда негизи канча мындай кайсы дарыгерлер бар мисалы? Эндокринолог шулардын айтып бербейсизби? Бизге жообуңуздар кандай иштейсиздер, кандай иш алып барасыздар? Эмнеге мен сизге айтып беришим керек? Эмне үчүн айтып беришим керек? Мен сизден сурап Сиз же министерстводан келдиңизби? Мындай министерстводан келип сурасам, ал мен айтып берет элем. Сиз бир эле министерствого айтып беришиңиз керекпи? Мен Жок, вышестоящий инстанцияларга айтып берем да, мисалы же комиссия болуп келдиңизби бул жерге? Мен түшүнбөй жатам сизгечи. Допрос кылып отурасыңар бул жердечи. Жок, допрос эмес, бул жакшыга. Сиз ме тергөөчүсүзбү? Тергөөчүгө окшоп допрос кылып атасызбы мындай? Ооруканада эч кандай мыйзамсыз иштер болбогонун айтып, коюлган айыптоолорду толугу менен четке какты. Качан акча алыптыр? Кимден алыптыр? Бизде далилдер бар, биздин өзүбүзгө кайрылды. Ошону мен сизден сурап атам. Сиз өзүңүз эле айтып бересиз, эмнеге алынып атасыз? Сиз түшүнбөй атам. Жок, ошону эмнеге силер тартып атасыңар? Жөн эле тартпай эле неме кылсаңар, мага кагаз түрүндө кайрылсаңар, мен кагаз түрүндө олорго чара колдоном. Кагаз түрүндө. Каяктан мен билем силерге бирок кайрылганын, ким кайрылганын? Ошону мага далилдеп бергил. Ошону мага кагаздары бар. Мен сизге кааласаңыз эртең алып келип көрсөтөм. Ошону алып келип көрсөтүңүздөр мага. Мен кайсы немеден? Ооба, ичкерге кирип бизге толук маалымат берип коюңуз. Жок, мен тартпагыла бул жерде. Башкы дарыгер менен клиникалык жетекчинин берген маалыматтары бири-бирине дал келбегени бизди да таң калтырды. Жок, канча врач кеткен, ошо санын айтасызбы бизге? 2-3 главврач включительно 3 и кийинки 5 менен получается 8. Канча дарыгер кетти ал жака? 11 дарыгер кетти. Врачтагы главврачыңыздар да жок экен да? Главврач да семинарда. Айттым го жана. Врачыңыздар да бар. Списокто фамилиясы бар, если хотите. Старший 1 поликлиникага кетиптер табель тапшырган. Врачтарыбыз 27-28. 31 дарыгер.
Бул оорукана номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун филиалы. Бирок алар ооруканада эмне болуп жатканы менен кабары жок экенин айтып, эми колго алаарын билдирди. Донецкийдин жок, бизде андай кабар жок экен. Бизде өзүбүздө баягы бекитилген базовый пакет деп коет да, биз көрсөткөн мисалы общий анализ кровь, моча, анан шаарда азыр суунун аркы бетинде жана 8-филиалда анан бизде баягы биохимия жасалат. Мисалы, эгер керектүү болуп көрсөтмө болсо, анда ошолордон келип алышат да. Биз эми азыр сиздер аркылуу угуп атабыз, анда биз аз тактап билеличи, мыйзам бузган болсо ошол канчалык деңгээлде болгондон кийин ошого жараша өздөрүнүн чара колдонот да. Көп сөз угабыз да, мисалы, дарыгерлериңер моундай кылтат, баары эле частныйга барып жаткызып атат, эми анын баардыгы баягы сөз эмеде калып калбасын, биз териштирелик, анан сиздерге кошумча маалымат кылып берели, хорошо? Номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчисинин орун басары Рысбек Алдашукуровдун айтымында мамлекеттик ооруканада жеке менчик лабораториянын көрсөтмөсү жазылганы бул мыйзамсыз. 7-филиалдагы иштерди изилдеп маалымат бере тургандыгын билдирди.